Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо. Салам урматтуу көрүүчү, көрүп жатканыңыз кыргызча оңой. Бул берүүнүн алкагында биз кыргыз тилинин эрежелерин оңой өздөштүрөбүз. Эсиңизде болсо, өткөн чыгарылышта биз амоним, анын пайда болуу жолдору, түрлөрү жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бул ирет телевиздин дагы бир кенчи фразеологизмдер жөнүндө кенен түшүнүк алабыз. Даярсызбы? Кеттик. Кандай? Кандай? Эмне кечигип? Сени күтөбөр, эки көзүм төрт болду. Не болду? Төрт болду. Төрт болду? О. Эки ойлогом, не болду? Андан көрүп айт, эмне кечигип? Ой, жолдун баары тыгын, күн ысык. Дагы эле 5 өрдөң учуруп атасыңбы? Кайсы өрдүк? 5 өрдөң? Соо элесиңби сен? Деги досум мурдуңду балта кеспейт экен го. Сага эмне болгон? Бар. Дем алып келчи бар. Кайсы өрдүк? Андан көрүп урушпайм, мону кел. Жумушту кар. Эки көзү төрт болуу, 5 өрдөгүн учуруу, мурдун балта кеспөө. Мындай сөз айкаштарды биринчи укканда дароо түшүнүү мүмкүн эмес. Анткени алар өздөрүнүн баштапкы маанисинен алыстап, биздин сөзүбүздү бөтөнчө өзгөчөлөп, аны элестүү кылып турат. Эгер биз аларды түз маанисинде кабыл алып түшүнө турган болсок, анда видеодогудай түшүнүксүз жагдай пайда болушу мүмкүн. Мындай сөз айкаштар кебибизде фразеологизм деп аталат. Фразеологизмдерди окутуп үйрөтүүчү илим фразеология деп аталат. Фразеология грек тилинен которгондо туюнтма сөз дегенди түшүндүрөт. Фразеологизм сүйлөм ичинде туруктуу формасын сактап, кебибизде даяр форма катары колдонулат. Тактап айтканда, алар эркин сөздөр сыяктуу ар түрдүү болуп өзгөрүп, башка сөздөр менен айкалыша бербейт. Ал тилибиздеги көркөм каражаттын бири. Көп учурда фразеологизмди жөнөкөй сөздөрдөн айырмалоо кыйынга турушу мүмкүн. Эгер сизге көптөгөн сүйлөмдөрдү берип, анын арасынан фразеологизмди ажыратуу тапшырмасын берсе, аткара аласызбы? Келиңиз, өзүңүздү сынап көрүңүз. Берилгендердин кайсынысы фразеологизм? Эгер сиз ак көрпө жайыл фразеологизм деп тапкан болсоңуз, азаматсыз. Өнөр алды кызыл тил бул жөн гана макал, миңдин бири туруктуу сөз. Ал эми ак көрпө жайыл меймандос деген маанини туюндурган фразеологизм. Бирок сиз фразеологизмди кантип тааныдыңыз? Келиңиз, фразеологизмге мүнөздүү белгилерди билип алалы. Жогоруда айтылгандай, фразеологизмдер кебибизде даяр материал катары ата-бабабыздын заманынан бери колдонулуп келе жатат. Андыктан биз аларды туруктуу сөз айкашы деп дагы атайбыз. Бул анын биринчи белгиси. Мисалы, кебибизде кара кылды какчарган деген фразеологизм кездешет. Ал калыс, адилеттүү деген маанини туюнтат. Бирок биз эч качан сары кылды какчарган же ак кылды какчарган деп аны өзгөртүп айта албайбыз. Фразеологизмдерге тиешелүү экинчи белги бул анын компоненттүүлүгү. Фразеологизмдин курамындагы сөздөрдү биз сөз эмес, компонент деп атайбыз. Ак каптал, колу ачык, жылдызы жарык деген фразеологизмдер эки компоненттен турат. Аталган фразеологизмдерди эки сөздөн турат деп атоо ката болуп эсептелет. Фразеологизмдер 2, 3, 4, кээде андан да көп компоненттен турушу мүмкүн. Фразеологизмге мүнөздүү дагы бир нерсе, бир канча компонент биригип келип, бир гана маанини туюнтат. Мисалы, кекиртегин талгасуу деген фразеологизмди алып көрөлү. Бул фразеологизмдеги 3 компонент биригип келип, бир гана ачка болуу деген маанини туюнтуп калды. Бул фразеологизмге мүнөздүү дагы бир белги. Буга жараша ал сүйлөм ичинде бир эле синтаксистик милдетти аткарат. Фразеологизмде башка жөнөкөй сөздөрдөн айырмалап турган дагы бир касиети бул анын образдуулугу. Тактап айтканда, фразеологизмдер биздин айтайын деген оюбузду бөтөнчөлөп, элестүү кылып турат. Мисалы, мен эртеден бери сүйлөп жатып, канча жолу көзүмдү ирмедим, байкадыңызбы? Ооба, көз ирмөө өтө тездик менен аткарылгандыктан биз аны дайыма эле байкай бербейбиз. Андыктан өтө тездик менен аткарылган кандайдыр бир кыймыл аракетти көз ачып жумганча деген фразеологизм менен туюнтабыз. Бул фразеологизмге тиешелүү гана өзгөчөлүк. Ошентип, фразеологизмдерди жөнөкөй сөздөрдөн айырмалоону үйрөнүп алдык.
Эми алардын айрымдары менен таанышалы. Төбө чачы тик туруу, коркуу, камырдан кыл сууругандай, өтө кылдаттык менен, көзгө сайса көрүнгүс, эч нерсе көрүнбөгөн караңгылык. Үрүп чыгар эти жок, кээдей, кембагал. Эне сүтү оозунан кетелек, али кичине бой жетелек. Жумурткадан кырыздөө, кыйкымчыл, куурай башын сындырбоо, жалкоолук. Фразеологизмдерди башка жөнөкөй сөздөрдөн айырмалоону үйрөнүп алган соң, эми алардын түрлөрүн дагы билип алсак ашыкча болбойт. Фразеологизмдин 3 түрү бар. Булар фразеологиялык ширешме, фразеологиялык бирдик жана фразеологиялык айкаш. Бул берүүдө биз ар бирине кенен токтолобуз. Биринчиси фразеологиялык ширешме. Мында фразеологизмдин өзүнүн мааниси менен андагы компоненттердин мааниси бири-бирине такыр байланышы жоктой сезилет. Мисалы, 5 өрдөгүн учуруу деген фразеологизмди алып көрөлү. Ал калпайтуу деген маанини билдирет. Бирок өзүңүз элестетип көрсөңүз, 5 өрдөк менен жалган айтуунун бири-бирине кандай тиешеси бар? Көрдүңүзбү? Мааниси менен андагы компоненттердин мааниси бири-бирине дал келбей, чындыкка кошпой турган учурда фразеологиялык ширешме келип чыгат. 5 өрдөгүн учуруу, калпайтуу, котур ташы койнунда, куу, амал көй, кекир тегин талгасуу, ачка калуу, сиркеси суу көтөрбө, маанайы чөгүү, эки көзү 4 болуу, каалоо, эңсөө, төбөсү көккө жетүү, сүйүнүү, кубануу. Фразеологизмдин экинчи түрү фразеологиялык бирдик. Фразеологиялык ширешмеден айырмаланып, мында тескерисинче фразеологизмдин өзүнүн мааниси менен андагы компоненттердин маанисинин ортосунда кандайдыр бир байланыш байкалат. Мисалы, көздүн карегиндей сактоо деген фразеологизмди алып көрөлү. Көзүбүзгө кандайдыр бир коркунуч жаралган учурда биз дароо карегибизди сактап калууга аракет жасайбыз. Демек, биздин бир нерсеге жасаган аяр мамилебиз көзүбүздүн карегине жасаган мамилебизге окшош. Мына ошентип фразеологиялык бирдик келип чыкты. Мекенибизди көздүн карегиндей сактайлы. Келгиле, фразеологиялык бирдиктердин айрымдарын жаттап алалы. Көздүн карегиндей сактоо, кастарлап сактоо, көз ачып жумганча, тез, бат, гүлү додо болбогон, туруктуу отурукташып жашабаган, көчмөн, чоң муштум, зөөкүр, түп тамырынан, бүт, калтырбай, 6 саны аман, ден соолугу чын, соо саламат, таман акы маңдай тер, ак эмгек, түтүн булатуу, үй бүлө күтүп жашоо, ысык суугун көтөрүү, баарына чыдоо. Бирок айрым фразеологизмдердин маанилеринде кандайдыр бир байланыш байкалып, же байкалбай да калышы мүмкүн. Тактап айтканда, же ширешмеге, же бирдикке дагы киргизе албай калабыз. Мындай фразеологизмдер идиома деп аталат. Келиңиздер, айрым идиомалар менен таанышып алалы. Эмесе идиомалардын айрымдарын эске түйүп алалы. Мурдун балта кеспөө, тоготпо, кара кылды как жарган, калыс, адилеттүү, сай сөөгү сыздоо, кайгыруу, тилин тишине басуу, унчукпо, үч уктаса түшүнө кирбеген, ойдо жок нерсе. Фразеологизмдердин үчүнчү түрү фразеологиялык айкаштар. Кээбизде өз алдынча эркин колдонулбастан, кандайдыр бир белгилүү сөздөр менен гана айкалышып колдонулган сөздөр фразеологиялык айкаштарды пайда кылат. Мисалы, кымча бел жана чарк айлануу деген фразеологиялык айкашты алып көрөлү. Кымча деген сөз дайыма бел деген сөз менен айкалышса, чарк деген сөз дайыма айлануу менен гана айкалышат. Аларды башка сөз менен айкалышуусун элестетүү мүмкүн эмес. Келгиле, алардын айрымдары менен таанышып алалы. Кымча бел, ичке бел, аскар тоо, бийик тоо, чарк айлануу, бир орунда айлануу, жылас болуу, жок болуу, жоготуу. Ошентип фразеологизмдин түрлөрүн үйрөнүп алдык. Эми фразеологизм жөнүндө кызыктуу фактыларды дагы билип алалы. Фразеологизмдер өзүнүн туруктуулугу, даяр материал катары колдонулушу жана образдуулугу менен макал лакаптарга окшошуп кетет. Андыктан айрымдар аларды алмаштырып алышы мүмкүн. Бирок макал лакаптар 100% таалим-тарбия берүүчү максатты көздөйт. Ал эми фразеологизмдер андай касиетке ээ эмес. Мисалы, 6 саны аман деген фразеологизмди жана туулган жердин топурагы алтын деген макалды алып көрөлү.
Өзүңүздөр көргөндөй, туулган жердин топурагы алтын деген макал мекенди сүйүүгө чакырууда. Ал эми 6 саны аман деген фразеологизм болгону дени сак, соо саламат деген гана маанини туюндуруп калды. Туруктуу сөз айкаштар, тактап айтканда фразеологизмдер бардык тилдерде кездешет. Андыктан бир тилдеги фразеологизмди башка тилге которуп жатканда сөзмө сөз которуп олтурушпайт. Болгону ошол тилдеги мааниси жакын фразеологизмди табууга аракет жасашат. Эки башка тилдеги, бирок мааниси бирдей фразеологизмдер бири-бирине эквивалент болуп түшөт. Мисалы, кыргыз тилинде сызга отуруу деген фразеологизм бар. Анын орус тилиндеги эквиваленти сесть в лужу. Кыргыз тилиндеги эки көзү төрт болуу деген фразеологизмдин түрк тилиндеги эквиваленти дөрт көзле беклемек. Ал эми бөйрөктөн шыйрак чыгаруу деген кыргыз фразеологизмдин казак тилиндеги эквиваленти түймедейди түйедей кылуу. Ошентип, кыргызча оңой берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз фразеологизмдер жөнүндө маалымат алдык. Фразеологизмдерди окуп үйрөнүп жатып, кыргыз элинин сөз баккан, сөз кадырлаган эл экенине дагы бир ирет ишенип, дагы бир ирет баа бересиң. Андыктан аларды жаттап алып, күнүмдүк кебибизде жигердүү колдонолу. Төөнүн куйругу жерге тийгенде, кийинки жумада көрүшкөнчө. Борбордогу жашоо 1 секундка да токтобойт. Ар бир жаңы күн шаар көчөлөрүн акылга сыйбас ыргагы менен коштолот. Бирок биздин күн кандай гана жыйынтыкталбасын, биз ар дайым үйүбүзгө шашабыз. Ар бирибиз өзүбүздүн ажайып үйүбүз болушун кыялданабыз. Белгравия турак жай комплекси бул жерде бизди дайым күтүшөт. Мында үй бүлөлүк турмуштун бактылуу ирмемдери катылган. Белгравия жашоо үчүн табылгыс тандоо.